Урматтуу кыргыз элим, көзүңөрдү ачкыла. Эртең менен мен турсам, телефонума сообщение келип калыптыр Россиядан. Карасам бабам түшөндө 10 адырда мындан кийин качанга чейин чөгөлөп жүрө бересиңер, баш көтөрүп жашагыла, тик туруп өлгөн жакшы. Эгерде силерге бир милиция тие турган болсо, мен силерди ал милицияны камайм жана башка кылам деген сөздөрдү айттыр. Мен азыркыча мээме кан тээп, патриот сезимдерим ойгонуп, аял киши болсом дагы мен өзүмдүн жанымды коерге жер таппай турам. Али кеч боло электе кыргыз элим, Жумгал, Чаек бул акмак бир күндө 5-6 районду айылдарды кыдырышка үлгүрүп жатат. Ушунча катуу ылдамдык менен эгерде буну биз шайласак, бул 3-чү революцияны баштайт, или кыргыз өзбек урушун дагы чыгарышы мүмкүн. Дагы силер жакшылап уксаңар, нар жактагы аксакалдын айтып аткан неге бул жашасын кыргызым деп сүйлөйт, жашасын кыргызстандыктар деп айтат. Уже бул Бабанов боло электе булар уже бизге ушундай давить эте баштады. Эгер Бабанов шайлана турган болсо, биздин өлгөнүбүз. Кыргыз элим бул түндүк дебей, түштүк дебей, бул чет жакка дагы Чаек, Жалал Абад, Жумгал, мен күнүгө интернетти көрүп атам, бул бир күндө 3-4 жерди айланышка үлгүрүп атат. Сиздер булунун бир сары кепкасы менен сары футболкасын кийип алып эме кылбай, ал футболкаларын оны силеп чыгарылат эртең президент боло турган болсо. Талант Анарбаев, сен акылы жок бала экенсиң, сен кыргыз элине күйбөйт экенсиң. Эгерде сен кыргыз элине күйгөн болсоң, Абдулла Иманкуловдой болуп, сен сразу четке чыкпаксың. Сен кыргыз элинен акчаны биринчи орунга койдуң. Сен али кеч боло электе Абдулла Иманкуловго окшоп кыргыз элине интернет аркылуу, WhatsApp аркылуу полный кечирим сурап, адашканыңды жарыяласаң жакшы болбок. Анан айтып коеюн, кыргыз элим, бул интернеттен жалаң жаштар гана информация алышы мүмкүн. Сиздердин үйүңүздө ата энеңиздер болобу, кары картаңы, чоң энеңиздер болобу, чоң атаңыздар болобу, бар жогуна Бабановду шайлабашка бар жогуна туура түшүндүрүңүздөр. Эгер Бабанов шайлана турган болсо, кыргыз элинин күнү бүткөнү. Бул кыргыз деп сокпойт мунун жүрөгү. Бул кыргыздарга эч качан жан тартпайт. Мен уже ар бир эмес кыймылы бул эптеп эле президент болуш керек болуп атат да. Мага баары бир, мен Сооронбай Шариповичти деле, Матмаровпу, ким болсо болсун, только Бабанов болбосун кыргыз элим. Ушун мүмкүн болушунча Таласта тууганыңыздар барбы, Ысык көлдө барбы, Жумгалда барбы, Жалал Абадта барбы, мүмкүн болушунча телефонуңуздарда канча WhatsApp болсо эч кандай акча түшпөйт, эч ким чөнтөгүнө акча деле түшпөйт. Өзүңүздөрдүн келечегиңиздер үчүн таркатып коюңуздар, али кеч боло элек деп ойлонушсун. Мен сиздерден ушуну сурар элем. Мен эртең менен эле баштап менин башыма кан тээп, уже мен өзүмдүн жанымды коерге жер таппай турам. Ушуну бардык адамдарга таратып коюшуңуздарды суранам. Эч кимге акча түшпөйт, эч кимге бул акча алып келбейт. Просто өзүңүздөр үчүн, ата энеңиздерге, бала чакаңызда бардык телефон колдонбогон, айылда телефон тартпаган чекедегилерге, туугандарыңызга сөз түрүндө жеткирип коюшуңуздарды суранат элем.